Бүгүнкү соттук отурумда иштин баардык материалдары иликтенип бүттү жана айыпталуучулардын өтүнүчтөрү каралып чечилди. Эмки соттук отурумда жарыш сөз көтөрүү тууралуу жарыялады. Жарыш сөзгө биринчилерден болуп мамлекеттик айыптоочулар чыгат. Андан соң жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрү, айыпталуучулар, жактоочулар тарабынан жарыш сөзгө чыгышат. Бишкек жылуулук электр борбору 2017 жылы оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөнү маалым. Бирок көп убакыт өтпөй эле 2018 жылдын 26 январында Бишкек шаарынын көпчүлүк бөлүгү жылуулуксуз калган. Мындан улам шаар жашоочуларында нааразычылыктар жаралып, ремонттоого жумшалган каражат кайда сарпталганы калкты бир топ ойго салган. Бул ишти Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети изилдеп чыгып, Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо ири суммадагы уурулук факты аныкталганы маалымдалган. Эксперттердин тыянагы боюнча Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун даярдоодо, кол коюу жана ишке ашыруудагы коррупция фактысынан мамлекетке 5 миллиард 439 миллион сом көлөмүндөгү зыян келтирилген. ТЭЦтеги авария болбогондо, мисалы үчүн ошол оңдогон объектилер бир 5-10 жылдан кийин ушундай бир аварияга кабылганда, албетте бул иш билинбей калмак ошо боюнча. Анан кийин деме жыйынтыктарда башка бир себептер менен жарылып кетиптир деп туруп жаап коюшмак да. Албетте ошо ТЭЦтеги авария бул аябагандай чоң түрткүлөнчү болду да. Ушул коррупциялык иштерди ачып, мындайча айтканда, ТЭЦтеги авария бул ошол 20-30 жылдан бери келаткан коррупциялык схемаларды, системаларды бүт апогейине жетип калганын көрсөттү. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айыпталып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баш болгон атка минерлердин соту бүгүнкү күнгө чейин уланып келет. Сотто Инара Гилязетдинова төрагалык кылууда. Бүгүнкү соттук отурумда иштин материалдары иликтенип бүттү. Кийинки соттук отурум 27 ноябрь күнү улантылат. Айдар Темиралиев, Аскар Улан уулу, Пирамида.